Равшан мырза, саламатсызбы? Алгачкы суроо, бүгүнкү күндөгү оппозициянын тегерегинде ар кандай сөздөр бар. Бүгүнкү оппозициянын эң башкы 3 кемчилигин айтып бересизби? Жана 3 эң башкы жетишкендигин. Мурда бийликтер келгенде ашып кетсе 1 жыл, 2 жылдын ичинде оппозиция башын бириктирип өз ишин баштар эле. Азыркы бийликтин келгенине 4 жыл болду. Ошол 4 жылдан бери бийликке каалагандай иштегенге мүмкүнчүлүк берилди. Ошол 4 жылдан кийин гана азыркы күндө ар кайсы региондордун мамлекеттин бардык булуң бурчун бириктирген күчтүү оппозиция пайда болду десем мен жаңылбайм. Албетте идеологиялык жагынан ар кандай ойлор айтылышы мүмкүн, сындар айтылышы мүмкүн, бирок күчтүү саясатчылардын башын бириктирген биринчи жолу ошол бийликке каршы тура турган уюм болгонун мен ойлойм көп эле адамдар танбаса керек. Экинчиси, биз каалаган, ойлогон бир бардык жакшы иштерди жасай албасак дагы бүгүнкү күндө кандайдыр бир оппозициялык маанайларды жаратып, ошол багытта иш алып бара баштадык. Үчүнчүсү, мен ойлойм, мынакей азыркы күндөгү биз ошол башыбызды бириккенден кийин, иш алып бара баштагандан кийин биринчи ушул каршылык акциябызды уюштуруп атканыбыз дагы бул биздин кандайдыр бир деңгээлде жетишкендигибиз болуп эсептелет. Себеби бардык кадам биринчи кадамдан башталат. Өзгөчө саясатта сөзсүз түрдө митинг уюштуруу, акцияларды жасоо бул аябагандай оппозициянын маанилүү көрсөткүчтөрү болуп эсептелет. Кемчиликтери, албетте биз оппозиция бардыгыбыз эле бир багытты карап, бардыгыбыз бир максатты кое албайт экенбиз. Анткени адам болгондон кийин, саясатчы болгондон кийин ошол адамдардын, саясатчылардын көз караштары кээ бир убакта кайсы бир мамлекеттеги маанилүү маселелерге ар тараптуу болуп калышы мүмкүн экен. Бул биздин да карабызда бар, бул боло турган нерсе. Экинчиси, дагы бир кыйын нерсе, бийлик бул аябагандай маанилүү, бийликте аябагандай көп ресурстар бар. Бул кызмат, каражат, коркутуу, камоо, куумалоо. Мына ушулардын бардыгын пайдаланып, арабыздагы кээ бир саясатчыларды кээ бир убакта жолдон тайдырган учурлар болбой койбойт экен. Бул дагы биздин кемчилигибиз. Эми бул биздин кемчилигибиз эмес, бул жалпы эле саясаттагы кемчилик болуп эсептелет. Ошондуктан мына ошого окшогон ийгиликтерибиз жана ошону менен бирге кемчиликтерибиз дагы сөзсүз түрдө бар. Мындай бир коомдо пикирлер бар да. Эми азыркы бийликте тургандар кетип, оппозиция дегендер келген күндө деле анын катмарын карап көрүп, бирдеме өзгөрөрүнө, бирдеме кескин түрдө өзгөрүп, гүлдөп өнүгүп кетер ишеним жок. Биз бүгүнкү күндө оппозиция же болбосо ошол кандайдыр бир коомдун нааразы болгон катмарынын өкүлдөрү бийликке ар тараптуу сынды жана ар тараптуу талаптарды коюп атабыз. Албетте анын биринчиси бул экономикалык талаптар. Экономикалык талаптар бул Кыргызстанды сатууну токтотуу. Президент Атамбаев Кыргызстандын кыйынчылыктарын чечип, Кыргызстанды алдыга сүрөй турган мамлекет башчысы эмес, эмнегедир акыркы убакта карай турган болсок, Кыргызстанды сатуу үчүн келген президентти элес калтырат. Анткени президент болуп келген күндөн баштап Кыргызстандын эң маанилүү нерселеринин бардыгын сата баштады. Биринчи болуп Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 2011 жылы өзүнүн Кремлдеги досторуна кармата берди. Ал эгерде Кыргызстанга бүгүнкү күндө кайсы бир чет мамлекет өзүнүн базасын киргизебиз, Кыргызстанга аябагандай чоң жардамдарды беребиз, акчалай каражаттарды бөлүп беребиз десе, биздин бүгүнкү күндө ал укугубуз жок. Ал укугубузду Атамбаев баш болгон бийлик Кремлге берип койгон. Экинчиси, Камбар-Атаны курабыз деген шылтоо менен түбөлүк суубузду дагы Кремлге карматып койду. Үчүнчүсү, газыбыз жок деген шылтоо менен $1 Кыргыздын өмүр бою чогулуп келген кыргыз газын, түтүктөрүн, үймө үй кире турган бөлүштүрүүчү системасынын бардыгын дагы Кремлге карматып койду. Мунун бардыгы аз келгенсип, эми мамлекетибизге аба аркылуу кире турган дарбазабызды, эшигибизди дагы ошол кожоюндарына карматуунун алдында турат. Биз мындай саткын саясатка каршы экенибизди көргүзүп, азыркы митингди уюштуруунун аракетин жасап атабыз. Экинчиси, саясий, сиз айтып аткан аябагандай туура көрүнүш,
аябагандай туура суроо. Себеби эки жолу революцияны көргөн эл, эки жолу үмүт арткан элибиз бүгүнкү күндө бир эле бийликтен эмес, оппозициядан дагы көңүлү калып турган убак. Анын мааниси дагы, негизи дагы бар десек жаңылбайбыз. Анткени эки революция тең өзүнүн максатына жетпей эле адам алмаштыруу менен гана токтоп калды. Акаевдин ордуна Бакиев отурду, Бакиевдин ордуна Атамбаев отурду дагы. Мурдагыдай эле бийликтин бардыгын бир колго топтоп алып, өзүнүн каалаганын жасап атат. Ошол кийинки келген адам, Акаевтан кийин дагы Бакиев келгенде, Бакиевтен кийин дагы Атамбаев келгенде, Атамбаев дагы жөн гана кетирип алып эле ордуна отуруп калуу максат эмес. Биз Атамбаевди кетирүүнү эмес, биз мамлекетте системалуу өзгөрүү жасайлы деп атабыз. Ал эми системалуу өзгөрүү деген ал биринчи кезекте булар деле муну кетирип жиберип мунун ордуна отуруп калбасын деген сөздөн алыс болуш үчүн биз алдын ала айтып атабыз. Мамлекетте президентти бир колго бийликти топтоо мүмкүнчүлүгүн токтотобуз. Мамлекетте бийликти президентке эмес, премьер-министрге беребиз. Бул биз бийликтин тең салмактуулугун, бийликти бир адам эмес, 2-3 адамга бөлүштүрөбүз деген максатты алдын ала коюп атканыбыз. Биз мунун ордуна эле келе калбайбыз, мунун ордуна келе отура калбайбыз дегенге жооп болуп эсептелет. Биз системаны өзгөртөбүз деп атпайсызбы? Муну кантип жалпак тил менен кантип түшүнсө болот? Айталы, Равшан Жээнбеков башында турган оппозиция бийликке келди. Анын эртеси кандай иштерден башталат? Кандай бул системалык өзгөрүү деп эмнени түшүнөбүз да? Эмнени түшүнөбүз? Мисалы үчүн, муну ары жака жылдырабыз, муну бери жака жылдырабыз, же азыркы бийликтегиден башкачараак моундай кылып баштайбыз, же конституцияны өзгөртүп киребиз, же дагы бир нерселерди кылабыз деп бир 2-3 нерсени бир санап бере аласызбы кыска? Көп убакта саясат жөнүндө сөз кыла турган болсок, бизди элдер жаман көрөт. Дайыма эле саясатты айта бересиңер, экономикадан баштабайсыңар деп. Биз бир нерсени, урматтуу телекөрүүчүлөр, билишибиз керек. Экономиканы өзгөртүүнүн негизи, маңызы саясатта жатат. Эгерде биз мамлекетте саясий өзгөрүүлөрдү жасабасак, экономикабыз эч убакта өзгөрбөйт. Биринчи кадамыбыз, биз оппозициялык уюм бир нерсе талап кылып атабыз. Бүгүнкү күндө конституцияны өзгөртүү кыйын. Бирок, эгерде элибиздин көпчүлүгү конституция өзгөрүшү керек, бийликтин тең салмактуулугун камсыз кылган, эл бийлигин орното турган конституция болуш керек десе, биз ал жөнүндө дагы сөзсүз түрдө ойлонобуз. Бирок азырынча конституция өзгөрбөгөндөн кийин биз ошол конституциянын алкагында жасай турган кадамдарыбыз төмөнкүдөй болот. Биринчи кадам, биз айтып атабыз, эл ишениминдеги өкмөт түзүлсүн. Ал эл ишениминдеги өкмөттү мен эмес, же болбосо кичинекей эле бир топ эмес, бүт бардык саясий чөйрөдөгү активдүү саясатчылар жана эл биригип туруп, ким премьер-министр болот, ким кандай критерийлер менен премьер-министрди бекитишибиз керек деп, биз парламентте отурган партияларга бербестен, жалпы Кыргызстандын саясий активдүү уюмдары болобу, адамдары болобу биригип туруп, чечим кабыл алып туруп, андан кийин премьер-министрдин кандидатурасына токтошубуз керек. Бул эл ишениминдеги өкмөттүн биринчи кадамы болот. Эл ишениминдеги өкмөттүн биринчи кадамында бара турган адамдын негизги критерийи биринчиси, бул президент Атамбаевдин көзүн карабаган адам болуш керек. Президент Атамбаевке баш ийбей турган адам болуш керек. Бул аябагандай маанилүү критерий. Экинчи критерий, ал сөзсүз түрдө жаңы адамдарды, билимдүү, профессионалдуу адамдарды алып келе ала турган өкмөттүн курамын кураган мүмкүнчүлүгү болуш керек. Үчүнчүсү, ал адам сөзсүз түрдө реформа жасаганга түшүнүгү, көз карашы жана мүмкүнчүлүгү болушу керек. Төртүнчү, ошол жакшы команда түзүү менен, реформа жасайм деген көз карашы менен, чет мамлекеттерден реформа жасаганга керектүү акча таап келүү мүмкүнчүлүгү болуш керек. Биздин көз карашыбызча мына ушул 4 критерий менен биз жаңы өкмөттү курай турган болсок, кичине да болсо биз системаны өзгөртүүгө түрткү болобуз жана кадам таштайбыз. Негизи Акаевдин оппозициясы дагы, Бакиевдин оппозициясы дагы мындай анын талаптарын карай келгенде идеалдуу нерселерди айтышкан, идеалдуу талаптарды коюшкан дегенде, канчалык деңгээлде ал иш жүзүнө ашты, ал эми бул башка маселе да. Сиз азыр аябай идеалдуу нерселерди айттыңыз да. Анан канчалык деңгээлде ошол Кыргызстандагы ички ошол саясий күчтөрдүн, тагыраак айтканда Кыргызстандын өзүнүн колунда өзүнүн келечеги.
канчалык деңгээлде өзүнүн колунда өзүнүн тагдыры. Анткени оппозициянын кандай гана ана башы бийликке келбесин, аны көрсө, элдин тагдыры, өлкөнүн тагдыры көрсө оппозициянын колунда эмес экен. Же Орусиянын колунда болуп чыгат, же Американын колунда, же дагы бир мындай көрүнбөс тымыздын күчтөрдүн колунда болуп чыгат да. Анан бул жөн гана бир романтика эмеспи? Реалдуу айтканда, же Оруска көз карандыбыз, же американецтерге көз карандыбыз, өзүбүзгө баары эчтеке байланыштуу эмес экен деген кеп эмеспи дейм да. Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн уттурган учурлар аябагандай көп болгон да. Бирок Атамбаев алардын баарынан ашпыштı. Бүгүнкү күндө экономикалык жактан, саясий жактан Орусияга болгон көз карандылыгыбыз болуп көрбөгөндөй аябагандай өстү. Бул Атамбаевдин кыргыз мамлекетине, кыргыз улуттун келечегине жасаган аябагандай чоң албан эмгеги болуп эсептелет. Тетирисинче айтканда албетте. Эгерде каршылык көрсөтпөй бүгүнкү күндө Атамбаевдин каалаган нерсесинин бардыгын жасаганга мүмкүнчүлүк бере турган болсок, анда жакынкы күндөрдө Атамбаев Кыргызстанды толугу менен Орусияга өткөрүп берүүгө даяр болуп калды. Албетте жаңы келген өкмөткө кыйын болот. Биздин кыйынчылыктарыбыз бүгүнкү күндө аябагандай чоң. Ошончо дагы жанагы мен айткандай биринчи кадамды таштай турган болсок, ал бийликтин тең салмактуулугу, Атамбаевка бүт бардык бийликти берүү мүмкүнчүлүгүн токтотуп, ага тең ата боло турган өкмөт башчысын, ал эми колубуздан келе турган болсо тең ата боло турган төраганы, жогорку кеңештин төрагасында да алып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз боло турган болсо, бул биздин мамлекетибиздин кичине да болсо ийгиликке таштаган кадамы болуп эсептелет. Оппозиция менен бийликтин диалогко баруусу ошол буга чейинки эки режимде тең өтө эле кыйын болуп келген да. Эгер ал болгон күндө деле мындай жасалмалуу түрдө же мындай эл көрсүн үчүн түрдө, түпкү угутунда ал диалог эмес эле жөн бир эл көрсүн үчүн бир баягы орусча айтканда показуха болуп келген да. Азыркы оппозиция менен бийликтин диалогу болуп жатабы, же болбосо кандай бир мандеми же ишарасы, же болбосо мындай кандай бир ынтызарлыгы байкалабы? Ал болсо диалог кандай түрдө болуп атат? Чыныгы жүрөктүн түпкүрүнөн чыгып атабы? Же болгон жокпу диалог? Өзүңүз айткандай, кыргыз бийлиги далбастап бийлигин жоготор алдында гана сүйлөшүүгө барат. Биздин эки президентибиздин мурда оппозицияда Атамбаев менен Текебаевка окшогон акмактар жүрөт. Ушулар менен кантип сүйлөшөм десе, бүгүнкү күндө Атамбаев да ошол эле сөздү кайталап атат. Бекназаровго окшогон акмактар менен кантип сүйлөшөм деп, кайра массалык маалымат каражаттарынан айтып атат. Бул ошол эле президенттердин жасаган ишин бүгүнкү күндөгү бийлик, бүгүнкү күндөгү президенттин жасап атканынын далили болуп эсептелет. Ошондуктан официалдуу түрдө биз оппозициялык кыймыл бийликке кайра биз сүйлөшүүгө даярбыз. Сүйлөшүп азыркы күндөгү кыйын абалдан чогуу чыгалы деп сунуш бергенге карабастан, официалдуу идеялык түрдө сүйлөшүүгө бир дагы сунуш болгон жок. Бирок биздин арабыздагы кээ бир көрүнүктүү, маанилүү, салмактуу саясатчылар менен ар бирин өзүнчө чакырып, ар кандай сунуштарды айтып, ар кандай маселелерин чечүү боюнча ойлорун айтышып, тартып атканын биз бардыгыбыз билебиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө оппозициядагы анча-мынча кээ бир убакта аксап, анча-мынча токтоп калып, бирок кайрадан жыгылып кайра турган баладай туруп, алдыга жылып баратканыбыздын дагы далили ушул болуп эсептелет. Тилекке каршы бийлик мамлекеттеги оппозиция менен ачык айкын сүйлөшүп, маселелерди чечүүгө эмес, эптеп-септеп бири-бирден сатып кетүүгө гана кызыктар экенин мына ушул далили болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө коомдогу сөз эркиндиги тууралуу эмне айта аласыз? Деги эле сөздү, ойду эркин ачык айтуу укугу жөнүндө эмне айта аласыз? Бир эле баягы журналисттерге байланыштуу сөздү эркин айтуу жөнүндө айтып аткан жокмун. Чогулуп алып бир жерге митинг уюштуруп, ак үйдүн алдына же тетиги бийлик көрсөтүп берген Горькийдин эстелигинин алдында пикет өткөрүү оюңарды айтып бергиле деп ушундай чечим чыгарып берип койду. Ошол эркиндик, ойду эркин айтуу жөнүндө сурап атам да. Деги эле бүгүнкү күндөгү сөздү, ойду эркин айтуу прессада, маалымат каражаттарында же жөн эле жарандардын ойду эркин айтуусу жөнүндө эмне айта аласыз? Бул чектен чыгып кеткен жокпу, же болбосо
болбой эле дагы бир нерсе жетишпей атабы, дагы эркиндик бериш керек беле? Эгерде биз жакшы мамлекет болобуз десек, дайыма жакшыларга тең келгенге аракет кылабыз. Эгерде биз жакшы үй бүлө болобуз десек, дайыма жакшыларга тең келгенге аракет кылабыз. Эгерде жакшы адам болобуз десек, дайыма жакшы адамдардан үлгү алышыбыз керек. Бирок тилекке каршы биздин мамлекетибиздин бийлиги дайыма бизди арттагы жаман нерселерге салыштырып келатат. Эгерде президент мындай кылып атат десек, дайыма айтат, Бакиевдин убагында мындай эмес беле деп. Жаман нерсеге салыштырганга аракет кылат. Эгерде биздин мамлекетибиз кыйын болуп атат десек, айтат, биздин коңшуларыбызда деле мындай болуп атпайбы деп. Бул биздин бийлигибиздин алсыздыгы жана келечекти көрө билбегендигинин далили болуп эсептелет. Албетте коңшуларыбызга караганда бүгүнкү күндөгү сөз эркиндиги бизде дурус. Албетте Бакиевдин убагына караганда биздин бүгүнкү күндөгү сөз эркиндиги, жалпы эле турмушубуз бир аз дурус. Бирок биз жанагы мен айткандай жакшы мамлекет болобуз десек, артка эмес, артта калган мамлекеттерден, адамдардан эмес, жакшы мамлекеттерден, жакшы адамдардан үлгү алышыбыз керек. Эгер ал жакты карай турган болсок, анда абалыбыз айбагандай оор. Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү сөз эркиндигине болуп аткан басым президентти сындаган, жамандаган, башка көз караштагы идеяларды, позицияларды чагылдырган массалык маалымат каражаттарын куумалаган, журналисттерди кайра-кайра укук коргоо органдарына чакырып алып туруп кыйнаган учурлар күндөн күнгө көбөйүп баратат. Мунун далили катарында акыркы убактардагы Ошто, мына өзүңөрдүн телевидениеңерге болуп аткан басым, баарыңарды суракка чакырып аткандыгы жана ошону менен бирге эле Бишкекте дагы өз алдынча көз карашын айта турган, жаза турган журналисттерди кайра-кайра коркутуп, суракка чакырып атканы далил болуп эсептелет. Экинчи бир маселе бар. Бүгүнкү күндө сөз эркиндигин басуу кыйын болуп калганын түшүнгөн бийлик тетири жагынан кирди. Президенттин администрациясында отурган Абдил Сегизбаев менен Фарид Ниязов бүгүнкү күндө бардык көрүнүктүү массалык маалымат каражаттарын өзгөчө Вечерний Бишкек, Дело Номер, Акипресс, 24 KG агенттиктерин кайра-кайра чакырып, аларга өздөрүнүн тапшырмаларын берип, оппозициялык көз караштагы саясатчыларды жамандатып, ал эми Атамбаевди көкөлөтө мактаткан үлгүлөрү, көрүнүштөр күндөн күнгө айбагандай күчөп барат. Географиялык жактан алганда Кыргызстандын түндүгү, анан түштүгү бар да. Анан бул маселени өтө саясатташтырып, саясатка пайдаланган учурлар дагы жок эмес. Буга чейинки да бир топ мисалдар бар, буга чейинки режимдерде. Анан эми түндүк түштүк маселеси боюнча эмне айта аласыз? Мисалы үчүн мен өзүм ушул Ош жергесинде Ош ТВ телекомпаниясында иштегениме мына 8 айдан ашуун убакыт болуп атат. Байкаганым, бүгүнкү бийликтин жасап жаткан ишине Оштогу ушул электорат, Оштогу эл таптакыр башкача маанайда да. Бир ызырынган маанайда негизинен. Бул менин субъективдүү өзүмдүн көз карашым да. Бул мыйзам ченемдүүлүү нерсеби сиздин оюңузча, же бул кандай бир чочута турган, бул кандай бир корко турган, мындай болбошу керек эле дей турган бир мандемби сиздин оюңузча? Биздин трагедияларыбыздын башаты бул бир нерсе. Ал нерсенин аты президенттик бийлик болуп эсептелет. Президенттик бийликке келатканда алдап солдоп, элдин добушун алыш үчүн болгон аракетин жасап, эки түндүк менен түштүктү бириктирүүнүн аракети менен, сөзү менен, добушу менен келет. Бирок бийликке келгенден кийин эч нерсе өзгөртө албай калганда, түндүк менен түштүк картасын кайрадан ойнотуп кирет. Бүгүнкү күндөгү президент Атамбаевдин бийликти кармап калуудагы негизги куралдарынын бири бул түндүк түштүк картасы болуп эсептелет. Бакиев ошону жасаган, Акаев ошону жасаган, Атамбаев дагы дал ошону жасап атат. Бүгүнкү күндөгү Атамбаевдин бийлигин түштүктө эч ким тааныбайт. Анын түштүктө эч кандай кадыр баркы жок. Муну бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн айла кеткенде түндүк түштүк картасын бийлик кармап калыш үчүн кайрадан ойното баштады. Бул ар бир президенттин трагедиясы болуп эсептелет. Эмне үчүн мен системалуу өзгөрүү деп атам? Системалуу өзгөрүүнүн башаты катарында, биринчи кадам катарында, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бардыгыбыз билишибиз керек. Ал биринчи кадам президенттик бийликти чектешибиз керек. Президенттик бийлик чектелген боло турган болсо, түндүк түштүккө бөлүү азаят. Президенттик бийлик чектелген боло турган болсо, бизде эл бийлиги күчөй баштайт, парламенттик бийлик. Ал эми парламенттик бийлик каалайбызбы, каалабайбызбы, бул түндүк менен түштүктү бириктирген. Түндүк менен түштүктүн элин, саясатчыларын, көз карашын жакын
алып келген башкаруу формасы болуп эсептелет. Ошондуктан мен биринчи кадам катарында жанатан бери айтып келатам. Биз эл ишениминдеги өкмөттү курап, президенттин бийлигин чектеп, президентке тең ата боло турган өкмөт башчысын, жогорку кеңештин башчысын алып келүү биздин оппозициялык кыймылдын негизги талаптарынын бири болуп эсептелет. Мына жыл сайын Кыргызстанда жыл айланып 24 март келет. Жыл сайын жыл айланып 7 апрель келет. Ошондо адамдардын ички сезиминде бул күндөр ар кандай бир сезимдерди пайда кылат да. Мына 2005 жылы 24 мартта ушул окуя болду. Революциябы, төңкөрүшпү. 2010 жылы 7 апрелде ушул дагы окуя болду. Революциябы, төңкөрүшпү, бийлик алмашты. Ушул 2 күн келгенде сизде кандай сезимдер болот? Кубануу, же коркуу, же кайдыгерликпи, кандай сезимдер болот сизде? Сиз айтып аткан 2 окуяга тең активдүү катыштым. 24 март 2005 жылы Акаевдин кетишине мен башында турган таластык жердештерибиз аябагандай чоң салым кошкон. 2010 жылы Бакиевдин кетишине чет мамлекетте жүрүп, бүт бардык оппозициялык уюмдардын чет иштери боюнча алектенип, ал жерде дагы кандайдыр бир деңгээлде салымым болгон. Ошол убакта экөөндө тең бизде болуп көрбөгөндөй сүйүнүч, болуп көрбөгөндөй ишеничтер артылган, сезимдер пайда болгон. Бирок биринчи революциядан кийинки 10 жылдан кийин, экинчи революциядан кийинки 4 жылдан кийин бүгүнкү күндө менде 2 сезим аябагандай күчтүү болуп турат. Бул биринчиси аткарылбаган үмүттөр. Биз канчалык үмүт артсак дагы тилекке каршы мамлекетибизде, элибизде, биздин жалпы мамлекетибиздин, элибиздин турмушунда маанилүү өзгөрүүлөрдүн болбогону биздин үмүтүбүздү аябагандай күндөн күнгө ташкаптыра баштады. Экинчи маанилүү сезим биздин мамлекетибиздин кандайдыр бир айлампага кайра кирип, ошол айлампага эле чыга албай, өзүбүздүн кыйынчылыктарыбызды, өзүбүздүн келечегибизди өз колубузга ала албай келаткандыгы мени аябагандай чоң капа кылат. Анткени 2 жолку революцияда каты силкинип өзгөрөбүз деген менен кайрадан эле бүгүнкү күндө ошол айлампага түшүп, мамлекетибиз революциянын кучагына, кайрадан оор кыйынчылыктардын, экономикалык, саясий кыйынчылыктардын кучагына түшүп калганы мени дагы аябагандай капа кылат. Оппозициялык кыймылдар улам эле баланчанчы күнү митинг болот дегенде негедир болбой калып эле, анан мына алдыда дагы 10 апрелде митинг болот экен деген маалымат каражаттарында дагы эл арасында да сөз болуп атат. Бул эмне болгон митинг болот? Каерде болот? Максат эмне? Кандай бир бүлүнтүү, талкалоо, тилектер кандай дегендей? Улуттук оппозициялык кыймыл митинг кылабыз деген планыбыз жок болчу. Бирок бир жума мурда бардык кыргызстандыктар билгендей, биздин бийлик сот аркылуу митинг өткөрүүгө Ак үйдүн тегерегинде, аянттарда тыюу салды. Биз ошондон кийин улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү бардыгыбыз чогулуп, принципиалдуу түрдө планыбызды өзгөртүп, митинг өткөрүү чечимин кабыл алдык. Анткени тынчтык митингин өткөрүүгө тыюу салган бийлик бул акылсыз, акмак бийлик болуп эсептелет. 10 апрелде Горький аянтчасында бул ошол Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы бийлик айласы кеткенде оппозициялык саясатчыларды, бийликке каршы болгон адамдарды митинг өткөргүсү келсе ошол жака кууп барчу бардыгын. Бизди дагы ошол жерге кууп барды. Биз дагы ошолорго макул болуп, ошол Горький аянтчасында митинг өткөрүүнү чечтик. 10 апрелде саат 11-де ошол жерде митинг өтөт. Митингдин талаптары: биринчи талабы Кыргызстанда болуп аткан сатуу саясаты токтосун. Атамбаев Кыргызстанда бардык нерселерди сатып атат. Эми Манас аэропортун сатууга камына баштады. Митингдин негизги ураны Атамбаев Манастан колуңду тарт менен өтөт. Экинчи талабыбыз
Биз Кыргызстанда бийликтин бир адамга топтолушуна каршыбыз. Биз бийликти, президенттин бийлигин чектешибиз керек. Мына ушул негизги 2 урандын алдында биз митинг өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алып, бүт бардык массалык маалымат каражаттары аркылуу жарыя кылып атабыз. Равшан мырза, анда чын дилден чыккан пикирлериңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге.